Элибиздин турмушу тойдон тойго уланары бышык. Той болот деп үйдөн дойбуз, той кылам деп оокат жыйнайбыз. Ошондуктан учурда жерибизде той кананын көптүгү баш айлантат. Аны туура тандоо тоюңуздун кандай өтүшүн аныктайт. Андагы аура, тейлөө, ашкана, көрк баары төп келсе, келген коноктун моокуму канат, чери жазылат. Эмесе, тамада жана конок катары ресторан тандоодогу эң маанилүү 4 критерий тууралуу бөлүшө кетейин. Биринчиси кулак. Тойго барсаң тоюп бар дейт элибизде. Демек эң оболу эл жакшылыкка, кепке тойсок, боорду эзген тамаша, оюн күлкүгө күбө болсок деп келет. Жагымдуу акустика, үндөрдүн тунуктугу, сөздөрдүн аныктыгы жакшы эс алууга чоң өбөлгө. Ресторанның жаркырап, тилинен бал тамган тамада такылдаганы менен акустика каңгыраса, эл эс алмак турсун, 1 саатка жетпей чарчап, үйлөрүнө кеткиси келет. Бири-бирин укпай ызычуу болуп, базарга барып келгендей эле болосуң. Экинчиси курсак. Тамашалап кыргызга тойдо эт жана кеп анан эт эле керек деп коебуз. Албетте баарыбыз сыйды дастарконуңдун берекелүүлүгү менен өлчөйбүз. Ариме той учурунда канчалаган салатка кол тийбей, канчалаган тамак жугундуга кетип жатканын байкабай деле калсак керек. Ашпозчунун туура жаратман чечимдери, табитти козгогон коос жасалгалары, анан албетте мыкты ысык тамактар эч кимди кайдыгер калтырбай, той ээси көп алкыш топтойт. Үчүнчүсү көңүл, тейлөө. Тойду эрте жыйынтыктаган тамаданы тойкана жамааты жана азыр коноктор дагы жакшы көрчү болду. Бирок дайыма эле эрте бүткөн той мыкты той боло бербейт. Элдин маанайын сезип, той ээсинин бардык талаптарын эске алып, кыялына чыдаган, кесибин сүйгөн администратор, официанттар залда чыныгы майрамдык атмосфера тартуулай алышат. Жылуу жылмаюу, жагымдуу тейлөөсү менен ар бир коноктун кадырын көкөлөтүп, көңүлүн алат. Андай ыраазы конок ак бейилинен батасын берет, демек той мүдөөсүнө жетет. Төртүнчүсү көз. Көбүнчө той ээлери ресторандык кооздугуна, интерьерине карап тандашат. Ооба, көз кубанткан көрүктүү жерде кимдин отургусу келбесин? Өмүрдө бир келчү иш-чара, фото, видеолордо дагы жакшы чыгышы шарт. Ресторандын көз жоосун алган кооздугу, жада калса коноктордун ашкери тартиптүү, тынч отурушуна же жупуну тойкана коноктордун ачылып, чачылып, шаңдуу отурушуна чейин таасирин берет. Көбүбүз көз менен жактырып алабыз. Барып алсаң, же тамагы жакпайт, тейлөөсү анча эмес, акустикасы аман эле болсун. Ошондуктан мен айткан ириет менен тандасаңыз адашпайсыз.